Дуа, бата деген этимологиясы дейбиз бе? Семантикасында деген сөз өзү эмнени түшүндүрөт? Ошо каяктан келген сөз жана эмнени билдирет? Дуа деген сөз араб тилине кирген, киринди сөз катары кирген. Башында киринди сөз катары кирип, кийин баягы мезгилдердин убакыттын өтүшү менен ал биздин төл сөзгө айланып калган. Дуа деген сөз бул кайрылуу деген маанини туюнтат. Кайрылуу. Мисалы Алла Таалага болгон дуа. Алла Тааладан дуа кыла турган болсо, Алла Таала биз кайрылабыз. Анын кандай тарезде экендигини биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көп тараптуу көрсөтүп кеткен. Мисалы кечирим сурашы мүмкүн, же болбосо ага мактоо айтышы мүмкүн, же болбосо бир өтүнүч сураныч кылышы мүмкүн. Андан кечирим сурашы мүмкүн деп кайрылуунун бир ыкмасы. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи хадистердин биринде айтат: "Ад-дуа силахул муъмин". Дуа бул момундун куралы. Ошондой эле ад-дуа хуа ибада. Дуа бул ибадат деп айтылган. Дагы бир хадисинде ад-дуа мухли ибада. Дуа бул ибадаттын негизи, өзөгү деп айтылган. Бата дегенчи? Ал эми бата болсо бул деле ошондой. Башында араб тилине, бизде кыргыз тилине киринди сөз катары кирип туруп, кийин убакыттын өтүшү менен ал төл сөзгө айланып кеткен. Бата деген сөз Юдахинин сөздүгүндө дагы, Карасаевдин сөздүгүндө, башка сөздүктөрдө бул бата сөзүнүн Фатиха деген сүрөдөн келип чыккан деп айтылат. Юдахинде сөздүгүндө ушундай жүрөт. Ооба. Фатиха деген сөздөн Фатиха деген сөздөн келип чыккан деген сөз жазылып турат. Ал эми Фатиха деген сөз эмне үчүн айтылып калды десе, бизде кыргыз тилинде бата болуп кирип калды десе, бул мисалы түндүктө көбүнчө биз п-ны б-га айландырып айтабыз да. Баягы бата деп коебуз. А бирок түштүк зонасында болсо бата дейт. Ф фонемасы болсо бул бир аз каткалаңдашып туруп пата болуп калган. Алар пата деп коюшат. Пата кылбайсыңбы, бата кылып кой деген сөздөрдү ушундан келип чыккан. Патага барып келели. Патага барып келели деп, не пата кылыйшылар деп сөккөн убактарда болгон бири-бирине ушундай. Экөөсүнүн айырмасы барбы, пата менен дуанын? Бата менен дуа экөө мен салыштырып чыктым. Мына Кыргызстандагы исламдык кайра жаралуу өнүгүүсү, өксүктөр жана өзгөчөлүктөр деген китепти, монографияны жазганымда ошондо мен бир топ иликтөө, изилдөө иштерин жүргүздүм. Бул экөө өтө коёндой окшош, маанилес сөздөр экендигин таап чыктым. Араб жазмаларында, же болбосо диний жазмаларда айырмасы барбы экөөсүнүн? Фатиханы дуа десек болобу? Фатиханы дуа десек толук мүмкүн. Себеп дегенде Фатиха бул Курандын башкы сүрөсү, башкы биринчи сүрөсү, Фатиха ачуучу деген маанини туюндурат. Куран Карим өзү турушу менен дуа. Баарысы Алла Тааладан келген сөздөр, мына дуалардын баарысы ошо Курандан алынган. Ал эми Фатиха сүрөсүндө болсо, ошо Куран Каримдин ичиндеги сүрөлөрдүн баарысын камтыган, дуалардын баарысын камтыган, кыска, конкреттүү баягы маанини камтыган Фатиха сүрөсү болуп эсептелет. Аллах өзү адамдарга үйрөткөн кайрылуу. Мага ушундай кайрылгыла. Туура түшүндүмбү?